Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Сиздер шаарды көрүп турасыздар албетте. Африкадагы эмне үчүн көрсөтүп жатат десеңиздер, бул шаар кезинде деңиз болгон. Эмне болуп пайда болду? Бул шаар Нил дарыясынын деңизге агызып келген топурактардын негизинде деңиз толуп материктин бөлүгүнө айланган. Азыр кемпир абад берилип жаткандыгына байланыштуу ал бизден агып бараткан таштарды, кумдарды, топурактардын топтолуп турган жери болчу да. Эми барып кемпир абадта токтолуп, ошол жерде тунуп калган топурагыбызды дагы кошуналарга берип жатабыз экен. Алар эгерде ошол сууну 900 метрге чейин көтөрбөйбүз деген убадасында туруу үчүн алар албетте түбүн тазалап, ошонун негизинде сууну азыркыдан 2 эсе көбүрөөк сактап алса болот. Себеби кемпир абад суу сактагычынын тереңдиги демек 115 метрден терең болбогондой, 885 метрден төмөн болбогондой тегиз кылып казып, мындай жээкке жакындаса, анда кемпир абадтын дарыялар келип куйган тарабында бир аз эле жар же болбосо шаркыратма пайда боло турган болсо, ал опшурултуп бизге билинбеген менен биз жогорудан карайбыз дагы, опшурулуп аларды карай кулап жаткан таштарыбызды, жер кыртыштарын биз анча деле байкабай деле калабыз. Анткени эмне дегенде бизде сел деген мындай кемпир абадтын ичин тазалай беришет жылдан жылга. Ошол эле учурда кечээ эле бир тууганыбыз айтып чыкты, кемпир абад кеткен болсо Оштог курулуш токтоп калат, анткени ташты шагалды ушул тараптан ташыйт деп. Албетте башка тараптан дагы ташышчу, бирок баардык жакта запастар түгөнүп бара жаткандай. Себеби мурда баракалуу эле сайдан жүктөп, таштарды жүктөп баратышкан болсо, азыр атайын техникалардын жардамында алдырып же болбосо алысыраак тараптардан жүктөп калышты. Европада болсо эбак эле таштар түгөнүп, алар болсо таштарды кесип, баягы плиткаларды даярдаганда таштарды кескенден учкан чаңдарды дагы кайрадан чогултуп, ошодон дагы искусственный камень. Бизде эле эми эле барктала баштаган болгон болсо, дүйнө жүзүндө ал эбак эле баалуу материал катары эсептелип калды. Ошондо эми биз тараптан эч нерсе акпайт, суубуз Тунук бойдон тоодон түшүп, Тунук бойдон Өзбекстанга агып кетет деп ким айта алат? Опшурулган суулар жөнүндө мен кичинекей эле айылдын мисалын көрсөтөйүн. Бул жерде абдан чоң дарыялар, тынымсыз агып турган дарыялар жөнүндө сөз болуп жатат. Сел учурунда булар абдан көбөйөт жана бул билинбеген менен жүздөгөн жылдардан кийинки чоң кесепеттерге келиши мүмкүн. Азыр болсо мен өзүмдүн айылдайым, ушул жерде дагы жамгыр болуп, жылына 2 жылда бир, кургакчылык жылдары сел болбойт, бирок сел болгон учурдагы кырдаалды сиздер менен чогуу көрөлүк. Анан Жалал Абад областына караштуу Ала Бука районунун 1-май айылы, 2020 жыл 5-май. Мына, туугандар. 2020 жыл 5-май. патриоттор кекирип жүрбөйбүзбү? Ошол эле учурда туулган жердин топурагы алтын деп, азыр сууну дагы алтынга балап, туулган жердин топурагы алтын деп, бирок топурактарыбыз агып баратканына мындай башка чек араларга дагы ушул кемпир абад сыяктуу дамба кылып, кумубуз өзүбүздө калсын, өзүбүздө тунсун дагы, кайра өзүбүз ташып иштете элек стратегиялык пландарды кабыл алып ишке ашыруунун ордуна биз кемпир абадты берип жатканыбыз бул дарбазаны ачып жибергендей эле болуп калды да. Эми бул Чыңгыз Айтматовдун чыгармасындагы тоолор кулаган, ошонун түз эле мааниси болуп калды да. Ширеңкени кулатканда баягы тизип, анан кулатканда баары кулагандай эле ылдыйдан бир эле ташты алган болсо
жогору жактан 10 таш сүрүнүп келип чоң кесепеттерге алып келет. Айтты, бирок ошол эле учурда баягы жердин сүрүнүп кетиши, улам баягы тереңдетип казып олтуруп таш топурактарыбызды ачкандай бир макул сатып албастан туруп эле мындай камырдан кыл сурагандай эле алып кеткендей эле мүмкүнчүлүк түзүп берип койгон болобуз. Буга эч качан жол бербеш керек. Тизмектеп башка кесепеттерин айтпай эле коеюн. Урматтуу көрүүчүлөр, биргеликте мен үмүт кылам бул кемпир абадты сактап калабыз деп. Президенттер кол коюшту деп кабарланды, бирок жок дегенде парламенттин каттоосунан өткөрбөй алып калуу мүмкүнчүлүгү гана калды. Ошол себептен баарыңыздарга биримдик, күч кубат тилейм. Видеонун соңунда айта кетүүчү нерсе мына ушул мындай далил катары да Өзбекстан тарап Кыргыз чек арасына жакын жерден курулуш материалы катары таштарды шагалдакты касып алат. Ал жерди толтурууну ойлонбойт делет. Бир күнү жамгыр жаайт, сел келип баарын толтуруп коет. Кийинки жылы кайрадан ошол жерден казып ала беришет. Бул мынакей дарыя эмес, бул жер сел канады. Бизде жергиликтүүлөр ошондо ушундай жерлерде чоң жарлар пайда болуп жатса, тынымсыз аккан дарыя биздин селден чоң дарыя. Дагы сууларчы, бул жерге келген бир аз эле селдер ушундай жыйынтыктарды, кесепеттерди алып келген. Азыр мына сүрөткө көңүл бурсаңыздар, ушул асфальт жол болбосо жогору газда көздөй бул жер дагы сүрүлө берет. Эми бардык жерди асфальт менен же болбосо габиондор менен толтуруп биз сактап калуубуздун ордуна мына ушинтип кашыктап чогултканыбызды чөмүчтөп чачкандай эле колдоксон ката кетирип жатабыз. Баарыңыздарга биримдик, күч кубат, кайрат тилейм. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.